Өлкөнүн президенти Садыр Жапаров Баткен облусуна иш сапары менен барып, чек ара жаңжалынан жабыркаган үйлөрдүн абалын көрдү. Бул сапардан УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиев, Баткен облусунун өкүлү Абдикарим Алимбаев жана чек ара кызматынын башчысы Уларбек Шаршеев президентти коштоп жүрүштү. Карап турган болчу, азыр эми Биринчиден Садыр Жапаров жаңы үйлөрдүн курулушу менен таанышты. Себеби ушул эле жылдын сентябрь айында Тажикстандын аскердик күчтөрүнүн басып кирүүсүнүн натыйжасында Капчыгай айылындагы үйлөрдүн көбү талкаланган. Азыркы тапта 75 үйдүн курулуш иши жүргүзүлүп жатат. Мамлекет башчы Достук чек ара заставасына барып, имараттын абалы, аскер кызматкерлеринин кызмат өтөө шарты менен таанышты. Мекеме аскерлерге зарыл болгон жабдуулар менен камсыздалганы белгиленди. Ага отурлай чек арадагы аскерлердин кызмат өтөөсү коюлган талаптарга ойдогудай жооп берүүсү үчүн бардык шарттарды түзүп жатканы айтылды. Президент Садыр Жапаров Карабак айылынын жашоочулары менен жолугушту. Жолугушуунун алкагында мамлекет башчы айыл аймактарды өнүктүрүү маселесин талкуулап, жергиликтүү тургундардын чогулуп калган суроолоруна жооп берди. Ошондой эле Карабак айылынын жашоочулары учурдагы жолугушуу алар үчүн канчалык деңгээлде маанилүү экенин баса белгилешти. Себеби көйгөйлүү маселелерди ортого салып, ачык талкуулоо мүмкүнчүлүгү өтө сейрек кездешүүчү көрүнүш болуп эсептелет. Ошондой эле пенсиянын жана жөлөк пулдардын жогорулагандыгы үчүн өлкө башчысына алкышын айтышты. Баткен облусуна өзгөчө макам берилгенден тарта ал жактын жашоочуларынын жашоо шарты бир кыйла жакшырганын да баса белгилешти. Өлкө башчысынын айтымында мамлекеттин башкы максаттарынын бири карапайым элдин жашоосун жакшыртуу болуп эсептелет. Элибиз бар экен, Кудайга шүгүр, журтубуз бар экен, сизге окшогон биздин президентибиз бар экен. Бүтүн үйүбүз күйүп, иштекебиз калбай калса дагы кардыбыз ач калган жок, үстүбүз ток, үстүбүздө кийимибиз бар жоогубуз бар. Сиздерге чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз.